Күз мезгили, той аштын мезгили. Мына ушул күзүндө азык түлүктөрдөн башка дагы тамадалардын дагы сапаттууларын биз той өткөрүп калсак сөзсүз түрдө издеп келебиз. Мына ушул сурообузга кененирээк жооп алуу үчүн биз студиябызга коногубузду чакырганбыз. Чечен айтыш долбоорунун жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, тамада акын Жылдызбек Турсунбаев бизде бүгүн конокто. Ассалам алейкум. Кутмандыгыңыздар менен, ва алейкум ассалам. Хош келипсиз. Амансыздарбы, шүгүрчүлүк. Жакшыбы? Кандай келип алдыңыз студияга? Жакшы, шүгүр жакшы. Тойдон тойго кайсыл жакка барып болсак сизди көрүп атабыз да. Баягы сиз өзүңүз той берип калсаңыз, мындай тамада катары эмес, жөнөкөй карапайым адам катары. Тамаданын эмнесине карап тандайт элеңиз? Сапаттуу тамада деп кимди айтабыз? Эми биринчиден 6 саатка шайланабыз биз. 6 жылга шайланган президентибиз кут болсун дейли. Кут болсун. Алып караганда. Анан эми баягы биринчи кезекте сапаттуу тамаданын биздики көбүнчө баягы бир инсандан бир инсанга тамадалар өзүнчө баягы мен мындаймын, мен андаймын деп 100 жолу баягы өзүн жарнактаганы менен бир инсандан бир инсанга алардын сунуштамасы менен көбүнчө тандалып алынат. Пунктуалдуулугу, базасынын кеңирилиги, кругозор деп коебуз, дүйнө таанымынын толуктугу, жүрүш-турушунун иреттүүлүгү, психология, адамдар менен сүйлөшө билүүсү жана тил табыша билүүсү, ушулардын баардыгы тең. Мисалы үчүн мен ойлойм 6 саат кызмат кыла турган асабада болуш керек да ошол нерселер. Көпчүлүк учурда мисалы үчүн ошол сапаттардын айрымдарынын жоктугунан улам. Мисалы үчүн той аксап калат. Башка жактар туура болуп келип туруп кээде жүрүм турумунан аксап калган учурлар да болуп калат. Сиз тандап калсаңыз, ушул критерийлер менен тандамаксыз, Сабыр. Анан сабыр деген дагы нерсе бар, аябай. Эң чоң сапат. Сапат ачыла турган астыңыздарда калгалардын эң акыркысы бул сабыр деп айтылып келет эмеспи? Насаат катары ошол сабыр жогунан улам да, танда өзүң алып барчы деп. Ортосуна жеткенде тойлор менен чалакташып да кеткен мисалы үчүн жайлар катталган учур бар да, ошондойлордон абайлаш керек. Эмнеге ушу тамада? Эмнеге башка тармактан эмес? Мен суратасызбы? Сизден. Эми бул кичинекейден баштап биринчи кезекте ата кесиби деп ойлойм. Экинчи кезекте ошол мектеп учуру ушул нерсеге тарбиялаган экен. Ошол мен окуп жүргөн кезимен баштап эле ошол калп айтпасам 3-5 класстан баштап эле жалаң «А-ну-ка, парни, а-ну-ка, девушки», анан «Алтын күз», анан «Жаңы жыл», анан дагы бирдеме «Эне тил күнү» деген нерселерди алып барып сценарий түзүп, уюштуруп, өзүм кичинекей класс болсом да чоң класстарда ошого тартып, аларды жарыштырып, анан ар жактан ошол учурда эле баягы ведомстволордон акча бөлдүртүп, аларга сыйлык бердиртип, ушундай бир бала ошол учур эле уюштуруучулук жөндөмүңүз бар болчу ошондо. Мектеп эле мен ошол нерсеге тарбиялап койгон экен да. Анан келгенден кийин да өзүм журналистика бөлүмүнө тапшырдым. Журналистика бөлүмүн бүтүрдүм. Албетте азыр китаптарда кесибим таштабай иштеп келатам. Ортодо ошо азыр жаңы эле сиз баса белгендей чечен айтыш деген жакшы тил боюнча таймаш болду. Таймашка чыктык. Бир эмес 2 жолу ошо баш байга алдык, анан ал долбоор жабылып калды. Жабылгандан кийин сүйлөш керек да бир жака, каяка сүйлөш керек. Дойлорго сүйлөп кеттик. Азыр ошо долбоорго катышкан 10 баланын калп айтпайм баардыгы эле мисалы үчүн биринен экинен болбосо баардыгыбыз эл кызматында эрке балдарбыз мисалы үчүн. Эрке балалык деп жүрөсүздөр. Негизи баягы тамада деп атпайлы? Ушундай көп адамдардан угам да, ой, Жылдызбек келип өткөндө алып барды тоюбузду. Ичкен жегенибиз билинбей, ал сүйлөгөн сайын уккубуз келип, кулагыбыздын кужуру канып отурду деген жакшы сөздөрдү угуп келебиз да. Сөз байлыгыңызды сиз кантип көбөйтөсүз же каяктан алдыңыз? Эми 1% талант аны өстүрүү калган пайыз деп коет. Ошол мен ушул мага берилген, мага куюлган пайдабалдан улам ыраазы болуп келем. Мунун бирден бир себепкери ошол дагы да баса белелейм. Санжырачы, манасчы, жамакчы атамдан мисалы үчүн. Сен могу китепти окуш керексиң, окуп бүткөндөн окуп бүттүңбү? Бул жер менен бул эпизоддо ким менен ким чабышат экен мисалы манаста. Кайсы Батыр менен кайсы мисалы үчүн. Эми Курманбекти оку, эми Жодарбешимди оку, эми Шырдакбекти оку деп мисалы үчүн элдик эпостордун баардыгын окутуп чыккан атам. Азыр мисалы өзүмдүн күчүм менен канча аракет кылып кайталап окуп коеюн десем дагы
убактым болбойт, убактым болсо дитим барбайт болуп, мисалы үчүн кайра кайталап окуй албай жүрөм да. Мисалы ошол учур кайталанбайт экендигин ошондон билсек болот. Ал бир. Экинчиси ошо бир китеп окуу болсо, анан дагы бир өзүм мисалы үчүн бул табияттан берилген нерсе экен да. Мисалы менин атам өзү аябай сүйлөп атканда, мисалы үчүн достору тамашалап коюшат, отуруп кеткен жеринде 10 куплеттен ыргалган, жүрүп кеткен жеринде 100 куплеттен ыргалган деп айтып коюшат да атамчы. Анан ошондой жамактап көп сүйлөгөндүктөн ошол нерсе мага берилгенби, мен ошол нерсени алып өздөштүрүп кеткенге бүгүнгө чейин аракет кылып келем, жоготуп албаганга, ошол элдикин элге бергенге аракет кылып келем. Жакшы. Могу сиз багы акын катарында жакшы тааныйбыз, ырларды да жазып жүрөсүз. Ырларды болсо кайсыл учурда жазасыз? Көп эле тойлордо ушундай ырды кошуп туруп айтканыңызда баягы элдер бардыгы муюп укканын көрүп жүрөбүз да. Эми ыр бөлөк, жамак бөлөк. Ооба. Көпчүлүк учурда бири-бирин аралаштырып баш керек. Мисалы үчүн жамактап айтып кетересиң. Айланайын ниязым, мени карап турасың, көңүлүңдү буласың, тийишип койсом өзүңө кандай айла кыласың, каякты көздөй жыласың деп жамактап кетерсе болот, мисалы үчүнчү. Ырда мисалы үчүн ар бир поэзия болгондон кийин ар бир саптын түбүнө, ар бир ойдун түбүнө түнөп, ойлонуп, кынап, бул сөз жарабай калды, бул сөздү алыш керек деп кирет деп жазасың да, мисалы үчүн. Сиз айткандай ыр жазганга кээде убакыт болбой калып атат, бирок мындай көкүрөккө жыйналып калса, ошол көрөнгө, ошол илхам ыр жаза турган учурдун бардыгын токтотууга учур келет, мисалы үчүн. Мен ушундай жагдай болгон, антракта ыр жазган учурларым болгон, мисалы үчүн. Антрак берип салып туруп, отура калып, 3-4 куплетте чиймелей калып, анан сүйлөп баратып, сөз берип атып дагы кайра 4-куплетте акылга келип, мисалы үчүнчү, акылга келип, анан бирезе баягы адамдын мээсинин функциясына таң калып, мисалы үчүн биякта мен той алып барып атам, биякта болсо ыр жазып атам, кандай болот ушундай бул нерсе депчи. Анан кийин аны кагазга той бүткөндөн кийин отура калып, мисалы үчүн токтоп туруңуздар, мага тоскоол болбой туруңуздарчы деп отуруп кагазга түшүрүп, ырларымдын катарына киргизген учурум болгон. Албетте ошол бир жазган бойдон калтырып койдум дейм, андан кийин да 5-6 жолу оңдодум, мисалы үчүн. Баягы жөө жүргөн кезде адам көбүрөөк ыр жазат. Жөө жүргөн кезде мен өзүм ошондоймун да. Система момундай учурлар болобу? Көп акындардан угуп калабыз баягы. Ушундай сонун саптар келет, уйкалышып, сонун саптар келет. Ошол нерселерди жазып коеюн деп кагаз таппай калган учурум болот. Анан кийин эртең анан жазам деп туруп, кайра барып туруп, бир көз ирмемден ошол саптардын бирөөсүн да эстебей калган учурум болот. Болобу? Жаштардын башын бириктирип жетектеп жүргөн азыр Нурлан Калыбеков деген агайыбыз бар, ыр жазган. Нурлан агай бир жолу Чүй көчөсү менен келатыптыр. Чүй менен Манас көчөсүнүн кесилиш жагында. Анан биз Тавер Алтынбек Исмаилов деген замандашым экөөбүз келатып, Нурлан агайды көрүп калдык. Анан баягы учурашпай кетип калсаң, могу кичинекей балдар ой көтөрүп калганбы эмне деген бир ой болбосун деп учурашып коелу деген ой менен Нурлан агай келат, учурашып коелу деп астынан чыгып, ассаламу алейкум Нурлан агай десек, таң озурайындар, ойдун баарын качырып, ырдын баарын качырып, учурашпай эле түзөтө бербейт деп кайра бизди урушуп атпай болайын деген. Таң болуп, кызык киши, учурашсак да жакпайбыз деп басып кетти эле да көрсө. Ал киши, мисалы үчүн, ошол учурда азыркы биздин жагдайга туш болот окшойт да. Биз ал учурда жашпыз, убактыбыз кенен жазабыз десек, отуруп жазабыз. Мисалы үчүн, биздин жаза калганга да учурубуз жок болуп калат да. Мен көпчүлүк учурда кол телефондун заметка деген жагына жаза калганга аракет кылам. Жаза албай калып да жок болуп кеткен учурлар көп эле болот, мисалы үчүн, чайнатып жетирип алган. Ал эми ушу тамадалыкка үйрөткөн сиздин окуучуларыңыз барбы? Бар. Канча? Эми баягы өзүңдүн басып өткөн жолуңда, мисалы үчүн, өзүң билгенди өзүң менен алып кетип калган, ал туура эмес болуш керек деп ойлойм. Анан изденишип, келишип, таанышышып, сизге шакирт болоюн, ээрчийин дегендер көп, бирок ага дагы эрк керек, мисалы үчүн. Көптөр эле ойлошот, мисалы үчүнчү. Там адам эмне барат, 6 саат ойноп күлүп кетип калат дегендей, мисалы үчүн. Ордуна турса, мисалы үчүн, ой, ишиң аябай татаал турбайбы деп. Бардык жагын ушу сен аркылуу бир тамаданын тегерегинде айланып, тамактын тартылышы, сөздөрдүн берилиши, оюндун жүрүшү, тойдун башталышы, элдердин эс алууга чыгышы, эс алуудан кайтышы, кайра ошол учурда мисалы үчүн тайм менеджмент код убагында башталып, убагында бүтүшү, мисалы үчүн элдер кеч келсе да, 7-те башталса да баары бир, мисалы үчүн ресторандар күндөн күнгө баягы аларды да ойлош керек, мисалы үчүн. Эртеси күнкү тойго даярданыш үчүн чоюп 1ге чейин чоюп жата болбойт, саат мисалы үчүн 12-де ашырбай бүтүрүшү, мисалы үчүн ошонун баардыгы сенден көз каранды да. Мисалы ошол сен ордуңа келгенде эле тайсалдап, тартынып кыла албай калган ушул.
жаштар дагы мисалы үчүн үйрөткөнгө жараша ошондой бир тартип сапат менен үйрөткөнгө аракет жасайм. Мисалы үчүн ээрчип азыр Кудайга шүгүр тай алып барып калган бир топ эле окуучуларым бар. Алдыңкылары талыкпай 5 жылдан бери эмгектенип тай алып барып калышты. Татыктуу бир бул маяна ушул немеден маяны алып калышты да. Азыр эми күркүрөгөн күз мезгили болуп атат, тойлор дагы абдан көп. Ушул тойлорго сыр болбосо канча бир тойдо канча акчага алып барасыз? Наркы канча болот? Тамашалап коем. Бекерден $500 чейин деп. Ар кандай мисалы үчүн тойдун чоңдугуна жараша болот. Музыкалык коштоо үчүн мисалы үчүн сапаттуу бир музыкалык аппаратураны ижарага алган учурубуз болот. Мисалы үчүн ижарага алсак анда бир аз кымбатыраак болуп калат. Анткени аны деген ижарага алганын бир жоопкерчилиги, 2 жүктөп барганың, 3 жүктөп кайра алып келип кайра тапшырып бергениң, 4 ал жагы өзүнчө бир маселе. Мисалы үчүн кээ бир ресторандарда азыр Кудайга шүгүр мисалы үчүн жакшы сапаттуу өздөрү коюп койгон үчүн. Анан жок жерлер бар, жок жерге сөзсүз түрдө жеткиришибиз керек. Мисалы үчүн сапаттуу бир үн болбосо, сапаттуу микрофон болбосо биз иштей албайбыз. Мисалы үчүн жарымына жетип үнүң бүтүшү мүмкүн. Көңүлдөгүдөй ооза элге жеткире албагандан кийин эмне сүйлөйм, эл менен сүйлөмөк элең да. Ошон үчүн ал жагына келгенде бир аз кымбатыраак болуп калат. Кээ бир той ээлер түшүнө албай, эмнеге кымбат, андай мындай деп баягы Түшүнбөстөр болуп турат. Тамадачылык деп калбадыбы? Сөзүңүзгө аралаш. Биздин Алмашер деген да бир байкебиз бар да, тамадачылык кылып жүрөт. Ошол байкебиз айтат, кээде ушундай бир арзан бааны айтып туруп алышат дейт да, макул акчалар жетишпей атат окшойт деп барсаң, дөдөй шадай ырчыларды чакырып, фокуснигиден тиги ар кандай башка коңшу өлкөлөрдөн да ырчыларды чакырып өткөрүп ийишет дейт да. Анан кийин бир аз кымбатыраак эле айтсам болбок экен деп калам дейт. Кээде болсо бир айткан бааңа макул деп туруп эле кетишет, анан барсаң кичине бир аз жупунураак болуп калат, ошондо ушунча баа албай эле койсом болмок экен деп уялып калам дейт да. Ушундай учурлар сизде да байма-бай болуп турса керек. Эми колдон келишинче баягы телефондон айтып, монча өзүң бил, алсаң ал, албасаң кой десең да болбой калат да. Мисалы үчүн мен бул жерде турам, келиңиздер жолугайлы деп, анан келгенде жолукканда мисалы үчүн айтып атпаймынбы? Психология деп адамдар менен иштеше берип, көзүнөн карап, өзүнөн карап, адамдардын мисалы үчүн кандай экенин билип каласың. Чындап баягы кыйынчылык менен уюштуруп аткан инсандар болсо, мисалы үчүн мен акыркы учурда көбүнчө окуучуларымды деле коюп берип калдым. Анткени алардын мисалы үчүн айрымдары бекерге да барат менен окуучуларым. Анткени өздөрүнө тажрыйба топтош керек, өсүш керек, алдыга умтулуш керек. Мисалы мына могу менин окуучуларымдын мисалы үчүн эң чабалы, бирок тоюңузду мыкты деңгээлде жүгүрүп бир тууганыңыздай өткөзүп берет. Жүрөгүңүздөн чыккан тыйынын бериңиз мисалы үчүн. Күчтүүрөгү мынча, андан күчтүүсү мынча. Жок. Сөзсүз кээ бирлер бар. Жок, мен ушундай эле баага сен эле алып барып берсең деп түйүлүп туруп алышат да мисалы үчүнчү. Андайда эмне кыласыз? Андайда да мисалы үчүн компромисске барганга аракет жасайбыз. Сөзсүз түрдө баягы алдында көңүлүн калтырып салбаганга аракет кылып. Бирок чындыгында ошол жаңы эле сиз айткандай жагдайлар болот. Кээде баягы ортомчулар эле сүйлөшүп, сен үстүгөн эле олчойгон том бучуп, тондун бир четин кесип жеп атканын да көрүп каласың. Мисалы үчүн көңүлүң ренжип калган учурлар болот. Мисалы үчүн баягы адамгерчиликти акчага айырып баштап жиберген ортомчулар да бар да мисалы үчүнчү. Анан көпчүлүк учурда баягы эми азыр коом мурдагыдай эмес. Акырын көнүп келе жатат мисалы үчүн. Сапаттуу өзүнүн жумушуна жооп бере ала турган, тапшырманы так аткара ала турган, жүрүм-туруму жакшы, каада салтты мыкты билген, тарыхты билген, тилге бай тамаданы көптөр билип, бөлүп, мисалы үчүн алардын баасы канча экенине дагы моюнсунуп калган коомчулугубуз аз деп айта албайм, азыр көнүп эле калышты. Жакшы, акыркы суроону берип коеюн сизге. Патент деп калышты. Бул жагы кандай болот? Кыскача жооп берсеңиз. Эми кылмышкер кармап алгандай болуп, монтип түйүлүп кирип келишип, патентиңиз барбы? Биз салык кызматынанбыз деп калган учурлар болуп атат. Негизи патент бар. Анткени каршылык кылган жок. Мен өзүм негизи мыйзамга баш ийгенди жакшы көрөм. Кай жерде болбосун, мисалы үчүн. Эми жалпы койгондон кийин жалпы аткарабыз. Буга чейин эле баягы биз андай мекемелер менен иштеп каласың жаңы жыл алдында. Же болбосо дагы бир башка жагдайларда. Мекемелер деген акчаны которуу жолу менен беришет. Мисалы үчүн нактылай кое беришпейт. Алар сөзсүз патент сурашат. Буга чейин эле бар болчу. Бул рет дагы бир рет жаңылап күчтөндүрүп койдук. Азамат, келип сону маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизерге да чоң рахмат, ишиңиздерден баары табарыңыздар. Рахмат, бергилиңиз.